Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар? Бул «Эки дарыгер» аттуу медициналык аудио подкаст. Анын алып баруучусу мен дарыгер Эрмек Исмаилов жана кесиптешим Бегимай Жетимишова. Бүгүн сиздер менен биз кантип медициналык текшерүүдөн үнөмдөө керек жана кайсы лабораторияга барса болот тууралуу маек курабыз. Бүгүн бизде конокто Бишкектин тургуну Нурбек. Саламатсызбы, Нурбек? Саламатчылык. Жана Бегимай кесиптешим, саламатсызбы? Башында айта кетсем, бул анализ деген эмне деген суроого Бегимай кесиптешим жооп берип кетсе. Анализ деген эмне? Тапшыруунун эмне кереги бар? Анализ бул ар бир органдын иштөөсүн далилдейт. Айтып кетсеңиз, Бегимай, сиз анализдерди кайсыл жерде көбүнчө тапшырасыз? Ар кандай болуп калат? Жашаган жеримдеги үй-бүлөлүк борбордо же болбосо жеке лабораторияларда тапшырып калам. Нурбек, сиз айтсаңыз, сиз өзгөчө кайсыл жерде тапшырасыз? Жеке лабораториялардабы же үй-бүлөлүк поликлиникаларда тапшырасызбы анализдерди? Мен азыркы учурда биринчиден Кудай сактасын, ооруган жокмун. Анча-мынча болуп калат, барган убактар болот. Анда көбүнчө больницадан направление бергени жалаң эле эмеге жөнөтөт да, жанагы частныйларга. Себеби ал жактан ар кандай болуп өзүнүн эмесинде болбой калышы мүмкүн экен поликлиникада. Ошол себептен частныйга жөнөтүшөт экен. Сиз дайыма эле ошо жеке лабораторияга жибергенде жеке лабораториянын өзүнө барасызбы же жок, мен өзүмдүн үй-бүлөлүк ооруканама барып тапшырам деп айтасызбы дарыгерлер? Жеке лабораторияда. Биринчиден, если ошол бейтапканада болсо, үй-бүлөлүк бейтапканада болсо, ошол жерден эле тапшырам. Себеби дегенде ал жерден кичине болсо дагы адамдын капчыгына жеңилирээк болот. Экинчиден, ал жерде жака бияка чуркабайсың. Ошол эле жерден бат-баттан чыгарып алып кетесиң дегендей. Рахмат. Анан биздин бир угарманыбыз Facebook баракчасы аркылуу суроо жибериптир. Алыскы райондордун тургундары керектүү анализдерди убагында тапшыра албай калышат. Бизде көчмө лабораториялар барбы деп сураптыр да. Бегимай, сиз айтып кетсеңиз ошону. Тилекке каршы алыскы айыл жергесинде жеке лабораториялар жок, ошондой эле дайыма иштей турган көчмөн лаборатория жок тилге каршы. Алар эмне кылыш керек ошо көчмө лабораториялар жок болгон жерлерде? Эгер ушунчалык эле муктаж болсо, албетте центрине келип, райондук бейтапканаларга келип, анан ошол жактан чечсе болот деп ойлойм. Рахмат. Анан экинчи суроосу, анализ тапшырууга кандай даярданыш керек? Сиз ошол жөнүндө кыскача маалымат берип кете аласызбы? Жөнөкөй эле анализдерди алалы башында. Сиз өзүңүз бейтапканада иштейсиз. Менимче сиз өзүңүздүн бейтаптарыңызды кантип даярдайсыз? Ошол жөнүндө даярдайсызбы сиз? Ооба, биз дагы даярдайбыз. Мисалы үчүн, кандын жалпы анализин тапшырыш үчүн бейтап эртең менен тамактанбай тапшырыш керек. Жана бир күн өзгөчө бир күн алдын кечки саат 6-7лерден баштап жеңил тамакка өтүп, анан эртең менен эрте тапшырса, ошол туура болот. Эгер боордун анализдери же бөйрөктүн анализдери болуп калса, анда бейтап ошол анализдерди тапшырардан алдын 3-4 күн диетага отурса жакшы болмок. Себеби көрсөткүчтөрү диета кармабаган учурларда бийигирээк көрсөтүшү мүмкүн. Мисалы, боордун анализин алалы, бейтап анализ тапшырардан алдын майлуу тамактар жеген болсо, албетте ал көрсөткүчтөрү жогору көрсөтөт. Анан кээде ушинтип жогору көрсөтүп калган учурларда бейтаптар бизге келип чочуланып келишет дагы, эмнеге мындай болуп калды? Башка лабораторияда тапшырсам башкача көрсөтөт, бул лабораторияда жогору көрсөтүп жатат деп чочулап келишет. Анан биз туура түшүндүргөн соң, алар кайра тапшырышып, жакшы результат чыккан соң кичине тынчып калышат да. Ар бир анализге өзгөчө даярдануу керек. Ал бул мисалы бөйрөктүн анализини башкача, боордукуна башкача, УЗИ, эгер УЗИ ички органдардын УЗИси болсо, ага дагы бир жумадан алдын баштап даярданыш керек. Аны өзүнүн үй-бүлөлүк дарыгери кеңеш берүүсү зарыл. Эгер кошумча маалымат алабыз десе, ошол жеке лаборатория болобу же өзү жашаган лабораторияларда атайын түшүндүргөн адамдар бар да, ошону сураса болот. Кийинки суроону берсек, түркүн жерлерде анализдер ар кандай чыгып калса, кимине ишениш керек? Сиз кантип ойлойсуз? Жеке лабораторияга ишениш керекпи, Бегимай, же үй-бүлөлүк ооруканадагы
лабораторияларга ишениш керекпи? Өтө орчундуу суроо бериптир. Мисалы үчүн клиникалык жана лабораториянын көрүнүшүнүн дал келиши бул 90% болуп эсептелинет. 10% албетте дал келбеши мүмкүн. Эмне үчүн? Бул учурда эки себеп болушу мүмкүн. Биринчи, эгер анализди берүүдөн уурда сиз өзүңүз айттыңыз, өзүнүн сөзсүз бир эрежелери болот. Эгер ошол эрежелерди туура аткарбаса, анда болушу мүмкүн. Экинчиси, биоматериалдарды чогултуу учурунда өзүнүн да эрежелери болот. Эгер лаборант же ишкери туура эмес бир аз катачылыктарды кетирсе, анда да болушу мүмкүн. Эгер лаборатория өз абийирине кам көрсө, албетте өзүнүн ишкер же лаборанттарын алдын ала ошого үйрөтүшөт. Ошондуктан өзүңүздөр күбө болгондой эле биздин шаарда күндөн күнгө жеке лабораториялардын саны көбөйүп атат. Ошондуктан ар бир лаборатория өзүнүн абийири үчүн менимче кам көрүшөт. Айтыңызчы Нурбек, рахмат Бегим ай, жооп бергениңиз үчүн. Айтыңызчы Нурбек, сизде ушундай окуялар болду эле? Кээде мисалы үчүн жеке лабораторияда тапшырып жана өзүңүздүн жашаган жердеги үй бүлөлүк ооруканадагы лаборатория тапшырганда айырмачылык болгон учурлар болдубу? Айырмачылык билбейм, бирок айырмачылык болушу мүмкүн. Мен антип тапшырып көргөн жокмун эки жакта. Айырмачылык болушу мүмкүн. Себеби дегенде жеке клиникалардагы аппаратуралар жаңы, үй бүлөлүк дарыгерлердин бейтапканасында эскирээк болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен бир жогоруда Бегим ай айткандай 90% дал келсе, 10% дал келбеши мүмкүн. Себеби дегенде жаңы технология баары бир мындай жогорку деңгээлин көрсөтөт деп ойлойм. Рахмат. Сизде ошол мисалы үчүн Нурбек тааныштарыңыз аркылуу деле ушундай окуяларды уктуңуз беле? Мисалы үчүн мен тааныштарым айтып калат, өсмө оорусу такталды депчи, онкологияга барсак өсмө оорусу такталды эле, кийин Россияга жиберсек ал жакта жок деп чыкты депчи. Ошондой окуялар болду беле Нурбек сизде? Чыгым, анча-мынча элдерден угуп калам атат. Билбейт экен андай мен Кудай сактасын тааныштарымда катталган эмес андай. Катталган эмес. Бегим ай сиздечи? Менин окуямда болгон эми бейтаптар өздөрү келишип анан жок мен деген жашаган жеримдеги үй бүлөлүк бейтапканаларда тапшырам, же болбосо жеке лабораторияларга тапшырам деп айтышкан өздөрүнүн оюн. Бул албетте алардын ою болуп эсептелинет. Ошондой эле алардын бир ою дагы бар экен. Биз мисалы үчүн анча-мынча анализдер өзүңүз билгендей борбордук үй бүлөлүк бейтапканаларда жок. Мындай кичине кыйыныраак бир анализдер болсо, мисалы үчүн бөйрөк, боор анализдери балким жоктур. Ошол себептен биз деген жеке лабораторияларга жиберебиз. Анан кээ бир бейтаптар айтып башташат, ой силерге деген бонус берет, анан ошого силер ошо жеке лабораторияга жибересиңер, могул лабораторияга бар деп айтасыңар деп. Бул бир аз жаңылыч, мен айтып кеттим. Ар бир лаборатория өзүнүн абийири үчүн кам көрөт. Себеби конкуренция. Эмне үчүн биз жеке лабораторияларга жиберебиз? Себеби ошол эле анализ жок болушу мүмкүн бейтапканаларда. Ошол үчүн. Ошону мен ойлойм, Бегим ай. Эмне үчүн мамлекет камсыздандырбайт деген дагы суроо келип туулушу мүмкүн да. Себеби дегенде бир бизнес адамдын кылган нерсесин эмне үчүн мамлекет кыла албайт? Эми ал суроону деген башкаларга бериш керек го деп ойлойм. Өзүбүз дагы көп суроолорду берип, эмне үчүн жаңы мамлекеттик бейтапканалар курулбайт? Биз үчүн абдан зор. Ал бейтапканалардын бардыгы эскирип калды деген суроо бизге да туулат. Ким эгер мамлекеттик ишмер болсо, аларда да ушундай суроо туулушу мүмкүн. Менин жеке көз карашым, бул жерде бир адамдардын кызыкчылыгы бар. Жеке кызыкчылыгы бар. Себеби дегенде бул
жеке бейтап жеке клиникаларга жөнөтүп ошолордон анализди ошолордон чыгарткан бул бизнес болуп кетип атпайбы? Туура. Бизнес болуп кетип атат. Биринчиден элементарно алсак, сырттан келген дары-дармектер бизге мындай Кыргызстанга кандай десем, сапаты жагынан начар деп деле айтпайм, мен мындай орто деңгээлдеги сапаттуулар келет деп ойлойм. Жогорку деңгээлдегилер, жогорку сапаттагылар уже чет мамлекетке баргыла деп эме жөнөтөт оорулууларга. Чет мамлекетке баргыла деп айтат. Чет мамлекеттеги нерсени биздин кыргыз врачтарыбыз кыла албайбы ошол нерсени. Эмне үчүн Кыргызстанга ошо жогорку деңгээл жогорку сапаттагы дары-дармек аппараттарды эмне үчүн алып келбейт деген эми көптөгөн мындай тартышып олтурсаң көптөгөн кайчы пикирлер келип чыгышы мүмкүн да. Көрдүңүзбү, Өрмек, бул деген жөнөкөй Бишкек шаарынын тургунунун ою. Демек мындай ойлор баарында эле ар бир тургунда. Мен сизге жооп берсем, ооба туура айтып атасыз. Бардыгы частный, жеке бейтапканаларга айланып атат, жеке лабораториялар көбөйүп атат. Мамлекеттик эч нерсе өрчүп өнүккөн жок. Бул эми менимче, эгер бир адамда мисалы үчүн каражаты болсо, ал өзү үчүн бейтапкана ачат, лаборатория ачат. Ошондон өзүнүн бир каражаты табат. Ооба, бул туура. Мамлекет аны үчүн кам көрүш керек го дейм. Бейтапкананы куруп, анан лабораторияларды куруп, бизди толугу менен дары-дармектер менен камсыз кылганга бул мамлекеттин күчү жетет деп ойлойм. Рахмат Бекмай. Мен азыр ошо Нурбектин суроосуна толук жооп бере албасам дагы мен өзүмдүн оюмду айтып кетейин дедим эле. Биринчиден жанагы эмне үчүн ошо заманбап жабдыктар сатылбай атат деген суроого, менимче бул жерде каржылоо максаты, каржылоо тарабы туура эмес болуп жатат да. Мисалы үчүн кээде акча жок десең, акча бар, бирок туура эмес нерселерге иштелип кетет. Ошон үчүн бул жанагы заманбап жабдыктар лабораториялык, булар абдан кымбат турат. Мен билишимче бул $100,000 көп да. Эгер ошого мамлекет башчылар өздөрү кам көрүп, биздин министрибиз маани берсе, менин оюмча улуттук ооруканаларга дагы ушул жабдыктарды койсо болот. Бул аябай көйгөйлүү маселелерден бирөөсү. Сиз айткандай, Бекмай, бул жерде ой пикир бөлүшсөк, бул түгөнбөс тема деп ойлойм да. Анан жанагы биздин окурманыбыздын суроосу боюнча ар кайсы лабораторияларда ар түрдүү чыгат деген боюнча мен өзүмдүн кичинекей бир оюмду айтып кетсем, бүгүн бизге жеке лабораториянын ишчиси келип кетти. Мен ошого бүгүн суроо бердим. Эмнеге ушундай болот? Айырмасы кээде 5-10 мм, 10 единицага да айырма болуп калат десем, ар бир жеке лабораториянын өзүнүн жабдыктары бар дейт. Бирөөдө мисалы үчүн американский болсо, Америкадан келген аппарат жабдык болсо, бирөөсүнүкүнө кытайский болушу мүмкүн дейт, Кытайдан келген. Анан ар бир аппараттын өзүнүн көрсөткүчтөрү болот. Анан ошол көрсөткүчтөрдө жанагы реагент деп коет экен. Ар бир реагенттин өзүнүн баягы единица измерения деген болот экен да. Ошого карап, мисалы үчүн айталы Банецкийде башка болсо, Хуманда башка болуп калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн тиги ишчиден дагы кайра сурадым. Анда кантип ишенебиз десем, ошол биз дейт көрсөткүчтүн санын, мисалы үчүн цифраны жазып туруп, анан жанына нормасы кандай болот, ошого карап жыйынтык чыгарсаңыздар болот деп айтты да. Жана жогоруда айтып кеткендей, Бегимай, жанагы финансы жагынан деп атпайсыңбы сен, Эрмек? Финансы жагынан мамлекетте акча каражаты жетиштүү жабдык алганга. Ар бир мамлекеттин өзүнүн туура жакка ошол акча жагын, акча маселесин туура жакка колдонуш керек. Мисалга алсак, жанагындай саламаттык сактоо министрлигине кайсыл мамлекеттен машина подарка кылды, туурабы? Ошонун ордуна, например, мисалга алсак, машинанын ордуна бир
аппарат алса болобу? ооба болот эле. Ошо Lexus'tu айтып атасызбы? Ошол мисалы ошол машинанын ордуна бир керектүү жана Индияга барып, дагы кайсыл бир чет мамлекеттерге барып боору боюнча беле? Боор боюнча. Ошол боюнча ошондой мисалы аппараттардан алып, хотя бы мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди ушундай жол менен мисалы аппарат хотя бы жок дегенде Бишкек шаарына республикабыз үчүн бир хотя бы бир аппарат коюп койсок болобу? Улуттук ооруканага да. Улуттук ооруканага. Ошол сыяктуу машина өзүнүн машинасы жокпу деген маселе туулат. Жок дегенде өзүнүн машинасына бензин алып куюп турсун. Калганын башка бир пайдалуу нерсеге колдонсок болот го. Эми кайчы пикир толтура. Ооба, айтканыңыз туура эле. Биз дагы бул суроолор биз үчүн дагы сурдуу болуп эле калып атат да. Кээ бирки жоопторчу. Бул нерсени талкууласак бүгүнкү маегибиз бүтпөй калат. Анан акыркы бир окурмандарыбыздын акыркы бир суроосу бар экен. Бул кайсыл анализдерди кайталап туруш керек бир жылда бир жолу деген суроо бериптир. Бегим жооп берип коесузбу? Жылына бир жолу, жылына бир жолу же болбосо жарым жылда бир жолу. Бул жалпы кан анализи жана жалпы зара анализи. Ошондон сиздер көрө алсаңыздар болот. Эгер сиздин жашыңыз 45-50дөн ашса, анда сиз шекер, кошумча аларга кошуңар керек. Шекер, кандын шекери жана холестерин. Ошону текшерип турсаңыздар өзүңүздүн ден соолугуңузга эле жакшы болот деп ойлойм. Туура айтасыз, Бегим айы. Дагы кошумчалап кетсем, Бегим айы кесиптешимди, бул 22 жаштан кийин бизде мыйзам бар экен, 22 жаштан кийин ар бир жаран төмөндөгү анализдерди тапшыруусу керек экен. Мисалы үчүн башынан кайталап кетсем, бул кандын жалпы анализи, канты, шекери, заранын жалпы анализи, боордун анализи жана печёночный тести деп коет, анан бөйрөктүкү почечный тести, анан жанагы ички органдардын УЗИлерин өтүп коюш керек экен бир жылда бир жолу. Анан кайра кайталаш керекпи деген суроону дагы бир маалымат берип кетсем, мисалы сиз эгер кандын жалпы анализини тапшырган болсоңуз, мисалы январда дейли, аны кайра бир айдын ичинде тапшыруу же 2 айдын ичинде болобу. Эгер мындай оор бир ооруга чалдыкпасаңыз, операция болбосо, анда кайра тапшыруунун кереги жок деп айтайын дедим эле. Себеби бизге бейтаптар келип калат. Бүгүн анализди тапшырса, 3 күндөн кийин дагы башка бирөөдөн ошол эле анализди кайра тапшыргандар бар да. Анан ошол кайра тапшырбай, ошо сиз анализ тапшырганда эмнени тапшырбадым деп жазып алыңыз эгер унутуп калсаңыз. Бул эмнеге тапшырдыңыз деп бейтаптардан сурасак, билбейм, ошо дарыгер жазды эле, дарыгердин айтканын кылып жаттым деп айтышат да. Бирок мен айтат элем, дарыгер менен дайым эле айтканына кошулбаш керек. Кичине баягы өзүбүз дагы карап, өзүбүздүн ден соолугубузга жоопкерчилик биздики болгондон кийин эмнени тапшырыппын, муну тапшырган турбайм, эмнеге мени кайталап тапшырып атасыз деп суроо узатса, мен оюмча бейтаптын өзүнө дагы жанагы экономия болушу мүмкүн деп ойлойм да. Ашыкчалык кылбайт деген. Ашыкчалык кылбайт. Ооба, мисалы бир айтып кетчү нерсе, бул эгер сиздин тугум кылган бир ооруларыңыз бар, мисалы үчүн, бөйрөк оорулары же болбосо боор оорулары жана башка, эгер сиздин ата-энеңизден же болбосо туушкандарыңыздан байкасаңыз, ошол бар болсо, анда сиз дагы өзүңүздү кичине кам көрүп калышыңыз керек. Мисалы үчүн шекер, ошондой эле сахарный диабет, гломерулонефрит, да, жаштардын оорулары азыркы заманда көп кездешип аткан ушул эки оору аябай орчундуу орунда турат биздин мамлекетибизде. Ошону да айтып кетейин дедим эле. Рахмат, Бегим айы. Айта кетсеңиз, Нурбек, сиз бир жылда бир жолу, мисалы үчүн айта кетели, гемоглобиниңизди, кантыны же холестеринди текшерип турасызбы же ооруганда гана барып турасызбы? Мен өзүм
милиция кызматкеринде иштегеним үчүн жылына бир жолдон өтүп турабыз эмен. Медосмотр, мед кароодон өтүп турабыз. Ошол себептен менде оору деле андай мындай деген нерсе жок. Чоң рахмат. Урматтуу угармандар, бүгүнкү биздин медициналык аудио подкастыбыз аягына келип жатат. Кесиптешим Бегимай экөөбүз кезектеги жыйынтыкты чыгарып койсок. Жыйынтыгында биз жылына бир жолу жок дегенде медициналык кароодон өтүп туруу зарыл. Жогоруда айтып кеткен анализдерди тапшырып, өзүңөрдүн ден соолугуңарды текшерип туруу бул абдан керектүү нерсе. Жеке лабораторияда болобу же улуттук ооруканадагы лаборатория болобу? Бул сиздин өзүңүздүн чечим каалооңуз, өзүңүз кайсыл жерде тапшырсаңыз болот. Дагы бир айтып кетүүчү нерсе, кайсыл жакта сиз өзүңүздүн анализиңизди бересиз? Жеке лабораториялардабы, же болбосо бейтапканалардын лабораториясында бересизби? Бул сиздин жеке оюңуз, жеке каалооңуз. Бир гана дарыгер менен кеңешип коюшуңуз керек. Бул медициналык эки дарыгер аттуу аудио подкастты укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки аудио подкастта биз азыркы заманбап жашоодо кантип ден соолугуна кам көрүү зарыл экени жөнүндө айтып кетебиз. Ар бир адамдын ден соолугуна болгон кам көрүү өз милдети. Унутпагыла достор. Бүгүнкү аудио подкасттын коногу Нурбек, Бишкек шаарынын тургуну жана алып баруучулары дарыгер Эрмек жана Бегимай. Бул эки дарыгер аттуу аудио подкастты Anchor, Google Podcast, Apple Podcast тиркемесинде жана менин Telegram каналымда дарыгер аттуу уга аласыздар. Кошумча суроолоруңуз болсо Facebook баракчабызда берсеңиз болот. Facebook'та мени Эрмек Исмаилов же кесиптешим Бегимай Жетимишева деп издеп тапсаңыздар болот. Бул аудио подкаст Кыргызстандын Фонд Soros жана Central Asia Design Hub техникалык жардам менен даярдалды. Аларга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз.